Президенттик балатынын көркүн ачкан балдардын бактылуу жүздөрү бүгүн улуттук филармонияны шаңга бөлөдү. Чогулгандардын арасында окуунун мыктылары, олимпиадалардын, эл аралык сынактардын жана белдештердин жеңүүчүлөрү, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер бар. Сүйүктүү костюмун даярдап атайын Жалал Абаддын Нокен районунан келген 3-класстын окуучусу Айтбек Жаанбаев жаттап келген ырындагы окуп берди. У дяди модного паркета блистает речка льдом мачете. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый задумал плыть по лунам. Ступает бережно на лед, скользит и падает, весело мелькает, вьется первый снег, звездами падая на прикол. Белгилей кетүүчү жагдай бүгүнкү майрамга ар бир региондон 30дан бала келген. Нарын облусу Памирден көчүп келген этникалык кыргыздарга көбүрөөк орун берген. Алардын бири Забилла Оганбек уулу президенттик балатыга ушуну менен экинчи рет катышып жатат. Учурда Нарындагы жатак лицей-интернатта билим алууда. 13 жаштагы каарманыбыз Памирде бул майрам белгиленбегендиктен жумуктуудай дүйнөгө туш болгондугун айтат. Өткөн жылда подарка аламыз, азыр дагы подарка алабыз. Жаңы жыл жакшы майрам, неме ёлканы зоюп, ата-энеме белек берем. Үй бүлөм менен бирге майрамдайм. Жаңы жыл энди мындай өмүр Мага жол көрсөтүп бере аласыңбы? Мен сенин кай тарапка жол тартып бара жатканыңды билем. Быйылкы балаты майрамында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары сахналаштырылып көрсөтүлдү. Алыс жол басып, чоң энеңдин жомокторун экинчи сыйкырдуу түшүнө келдиң. Сыйкырдуу түш аттуу театралдаштырылган оюн-зоок программасынын жүрүшүндө президент Сооронбай Жээнбеков каармандарынын бири менен тогуз коргоол улуттук оюнун ойноду. Балдардын сүймөнчүгүнө татыган эстрада ырчылары да өнөрлөрүн тартуулашты. Оюн аяктагандан кийин өлкө башчысы балдарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, жаш кыргызстандыктарга бардык каалоо тилектеринин орундалышын каалады. Силердин жакшы окуганыңар бул Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошкон салымыңар. Силердей мыкты балдар бар болгондуктан биздин өлкө келечекте өнүккөн, баарыбыз сыймыктанган мамлекет болот деп белгиледи. Туугандарыңар менен, досторуңар менен, бүр туугандар менен, ата-энеңер менен аман эсен болгула, бактылуу болгула. Келечекте биздин кыргыз мамлекетинин, кыргыз элибиздин эң мыкты алдыңкы жаштарынан болгула, мекенди сүйгөн, чыныгы сүйгөн патриот улут казарынан болгула. Мына бүгүн да баарыбыз тең ушу залга чогулуп отурабыз. Мен абдан кубанычтамын. Ушу сиздер менен бүгүн чогулгоныма, ушу кубанычым менин койнума батпай турат. Кымбаттуу балдарым, кыздарым, ушул биздин улуу жазуучубуз, атактуу жердешибиз, улуу ойчул, данышман, акылман, ушу Чыңгыз атаңардай элге журтка кызмат кылган, биздин элибизди, жерибизди ааламга тааныткан улуу инсандардан болла. Сооронбай Жээнбеков балдарга эң жакшы билим алып, жакшы жүрүм-турум менен досторуна үлгү болуп, ата-энелери жалпы өлкө сыймыктанган уул кыздардан болушун тиледи. Келечекте биздин мамлекетти эң алдыңкы, өнүккөн, өскөн алдыңкы мамлекеттердин алдына кошосуңар деп мен мына терең ишенем. Силерди Кудайым колдосун, чын ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Силердин жаныңарда ар дайым силерди жакшы көргөн, силерди сүйгөн, силерге жардам берген адамдар ар дайым жаныңарда болсун. Жолуңар, турмушуңар байсалдуу болсун. Элибизде, жерибизде ар дайым ынтымак, ырыс, дөөлөт болсун. Мамлекетибизди, элибизди Кудайым колдоп алдыга жылай берсин. Бүгүнкү жаңы жылдык майрамга 200 бала жана 50гө чукул кесипкөй артисттер тартылган. Режиссер коюучу Виктор Фельд билдиргендей, театралдаштырылган коюлум балдардын кабыл алуусуна ылайыкталып, Айтматовдун философиясын оңой жеткирүү максатын көздөгөн. Все построено на концепции рассказов Чингиза Айтматова.
90 жылдыкка байланыштуу 1 сааттык иш-чара Чыңгыз Айтматовдун эмгектеринин негизинде даярдалды. Программаны балдар күмүр туткан белгилүү актёрдук курам даярдаган. Анткени жеткинчектер алардын ар бир кыймылын, сүйлөгөн сөзүн кайталап туу тутат эмеспи? Бүгүнкү оюн зоокто айтылган монолог, диалогтордон соң балдар өз үйлөрүнө барганда Айтматовдун чыгармаларын сөзсүз окуй турганына терең ишенем. Режиссердун балдарга жеткирүүнү каалаган идеясы ишке ашканын байкоого болот. Сонун билешти, жакшы ырдашты. Дагы президент балдарды куттуктады. Поздравляю всех вас с Новым годом. Хочу, чтобы вы хорошо учились. Очень понравилось. А что именно понравилось? Все понравилось. Мне понравились сказки, красота. Президенттик палаты мага аябай жакты. Анткени дегенде бул жакта аябай сонун болуптур. Адамдар дагы элдер жакшы аткарышты. Мен мурда буну элестетип көргөн эмесмин, келем деп деле ойлогон эмесмин. Мага палата абдан жакты, абдан сонун болду. Мен кыялдангандай эле болду окшойт. Президенттик палата иш-чарасынын соңунда катышуучуларга мамлекет башчысынын атынан эстеликке белектер берилди. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.